Özümüzün madde gilemi almay. Biz nasıl o anda bu cebinde olma çizmelerine bak kızıl kok. Biz anda Batken Ara Kilemini tanıdamadık mı? Ayıldık kitapxanadan barıp izlep köröylü mü? Kızlar bakla barıp görüp geleyim. Makbul. Mamlı. Jirgülü. Salamaçılık balдар kelgile. Biz oku kerimet Dolborunun okuyubuz, izildeybiz, jaratabız degen konkurska katışıp Batken Ara Kilemin aldık. Uşul жерден izildep көрөйүк деп sizge keldik. Жакшы балдар, жакшы теманы таңдап алыпсыңар. Бул ара килемдер бул Кыргыздын улуттук буюмдарынын бири. Биз күндөлүк турмушубузда колдонуп жүргөн буюмдарыбыздын бири. Анда силерге мен жардам берейин, китептерден таап көрөйүк изилдеп, Макул. Мына китептен дагы көрсөңөр болот. Мында бардык килемдердин түрлөрү, кандай жолдор менен жасалат, бүт жазылып көрсөтүлгөн. Андан сырткары балдар, азыр замандын эң өнүккөн технологиянын мезгили болгондугуна байланыштуу силер бир эле китеп менен чектелип калбастан электрондук китептерден дагы алып көрсөңөр болот. Мына азыр силерге таап беришке жардам берем. Мына балдар, таптым. Мынаке бул жанакы Ara Килеми го. Оба, сол экен. Интернет менен чектелип калбастан айылда жашаган уус чебер апаларыбыздын өз колдору менен соккон килемдерин барып көрүп келебиз. Анда силер менен мен бирге барайын, Жүргүлө анда кет. Келе кыздар, келе. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Мана бизе мына килем болсо мен өзүмдүн сеп килемим. Мына тайнам куруп берген. Эми бул килем эки түргө бөлүнөт. Жүр килем болот, ара килем болот. Бул жүр килемдин түрлөрү мына кайкалап көчөтүп болот, мына нампар көчөтүп болот. Эми биздин кыздарга ашуну сактап коюп, неберелерибизге кыздарыбызга беребиз. Келе кыздар, мына да мен килем баштап койгом, килемден дагы үйрөнгүлө. Килемди үйрөнгөн оңой эле. Үйрөнбасаңар өзүңүзгө жакшы. Саламатсыздар бүгүнкү конкурстун катышуучулары. Биз Кокташ башталгыч мектебинин 4-классында окуйбуз. Мен Имамалиева Раяна. Мен Эгембердиева Сезимай. Мен Матраимова Аврора. Оку керемет долбоорунан окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз. Конкурсуна катышып, Баткен Ара Килемини алдык. Баткен Ара Килемини алганыбыздын себеби ал биздин темабызга байланыштуу. Ошол Баткен Ара Килемин алдык. Ара Килемине эң башкысы эле жүн кетет. Жүндү койдун жазгы жүнүн кыркып алабыз. Кыркып алганда ал ушундай шоч болуп калат. Аны жууп тазалап, күнгө кургатабыз. Күнгө кургагандан соң аны сабо менен сабайбыз. Сабо эмне жасалат? Сабо бийик тоолордогу ыргайдан жасалат. Ыргайдан жасалганын себеби ал сынбайт, бышык, ийилчек болот. Ошондуктан сабо менен жасайбыз. Анан саба бүткөндөн кийин ал жүндү тытабыз. Тытып бүтүп, анан аны ийикке салабыз. Бул ийиктин башы ыргай же акташ болот. Асты ыргайдан жасалат. Эмне үчүн ыргайдан жасалат? Анткени сынбайт, каттуу. Ийикти биринчи апаларыбыз кышка ийилтип даярдап алат. Ийик 3кө бөлүнөт. Кол ийик, ток ийик, пут ийик. Ийикти бүткөндөн соң боекко берилет. Рахмат. Мурда ууз апаларыбыз боекторду өсүмдүктөрдүн тамырларынан, жалбырактарынан жасашкан. Бүгүнкү күндө боектор химиялык кошулмалардын негизинде жасалып жатат. Ара килемине 1,5 килограмм боек кетет. Даяр ийрилген түргө 40 литр сууну кайнатып,
жарым килограмм боек кошобуз. Анын составына туз кошулат. Туз кошконубуздун себеби ал кийин түрдөн колубузга жукпайт. Ошондуктан туз кошобуз. Боек кошуп жатканда өзүбүздүн ден соолугубузга да кам көрүшүбүз керек. Оозубузга бет кап, колубузга кол кап кийүүбүз керек. Анан ал боекко салып алгандан кийин күнгө кургатабыз. Күнгө кургагандан кийин күчүк жасайбыз. Күчүк деп айтканынын себеби мурда апаларыбыз килем токуп жатканда бул күчүк эки жакка жылдырганга оңой болгондуктан ошондуктан муну күчүк дейбиз. Буну колго ороп алабыз. Колго ороп бул жагынан чыгарып эми муну колдон чыгарып алабыз дагы бул жагы оройбуз. Бул жагы ороп бүтүп, анан муну чечкенде оңой болуш үчүн бул жагыда калганын тартсак чечилет. Анан муну күчүк жасап бүтүп килемге беребиз. Рахмат. Бизде эжиш менен чүйкө даяр. Эми килем токулганды баштайбыз. Бул аштама жыгачтан жасалат. Анын узундугу 4 метр, туурасы 3 метр. А бул болсо токмок өрүктөн жасалат. Токмокто 12 тиши бар. Аны кызытылган майга салабыз. Себеби ал жарылып кетет. А бул болсо күзүк. Күзүк темирден жасалат. А бул болсо чалыш такта. Бүгүн биз шахмат көчөтүнү алдык. А бул болсо чалыш тактаны бул жакка тартканда жип алмашат. Эми токушту баштайбыз. Килемдин көчөттөрү нампар, шахмат, кыргыздар ойма чиймелер жана башкалар. Бул ара килеми биз шахмат көчөтүн алганыбыздын себеби ага шашки шахмат оюндарында ойносо болот. А бул жагы тамыры болот. Биз азыр ушундай жагга токуйбуз. Кийин бүткөндөн кийин муну кыркып алганда бул ушундай болуп калат. Анан буга шашки оюндарын ойносо болот. Бул нукура таза, жылуу, ден соолукка пайдалуу болот. Синтетика килеми бүгүнкү күндө коздугуна байланыштуу баарыбыз алып колдонуп жатабыз. Бирок анын зыяндуу жактарын эч ким билбейт. Синтетика килем кошумчалары аябай көп. Ара килемдин пайдалуу жактары: ал таза, жылуу, нукура, ден соолукка пайдалуу жөнүндө жасалат. Бүгүнкү күндө медицинада изилдегенде буту ооруган адамдардын тизеси менен басса, тизесинен май бөлүнүп чыгып, буту ооруган адамдардын буту айыгып кетет экен. Бүгүн биз араби килемди токуганда, токмок менен урганда ден соолукка пайдалуу болот. Бүгүнкү күндө биз базарды барып изилдегенде араби килемдин баасы 25 000 сом болуп турат. Биз Кокташ айылынын ар бир үйдө изилдеп чыксак, ар бир үйдө 2-3 данадан араби килеми бар экен. Бүгүнкү күндө биз изилдегенде улуу муундагы апаларыбыз гана билишет. Орто муундагы апа эжелерибиз гана билет. Жаш келиндер билишпейт экен. Менин максатым килемди бардык үйгө таратышымды каалаймын. Биз жаштар каада салттарыбызды улантып кетишибиз керек. Биздин максатыбыз Баткен араби килемини Кыргызстандын 7 дубанына жайылтуу жана чет өлкөлөрдү кызыктыруу.